жеткилүү жетпейт. Биз эгер расмий эсептерге ишенсек, 2021 жылы Кыргызстанда 7000 турак жай курулуптур. Анын 6200 жеке имарат болсо, 800 көп кабаттуу үйлөр экен да. Анча эле карап көрсөк, азыр бизде деле борбордо деле жаңы үйлөр курулуп атат, аларды сатып алып атышат, дагы жаңы үйлөр түшүп атат. Бирок кайра эле жаштар батирлеп жүрөт да, ижарага батир алыпчы. Бул жакта курулуш компаниянын өкүлдөрү да отурат. Силерде курулган жаңы үйлөрдү, мисалы, кимдер көбүнчө алат? Кайсы муун, кайсы тармактагы жаштар алат? Көп имараттар курулуп атат, көп жакшы имараттар курулуп атат. Алар көбүнчөсү жанагы премиум класстагы, анан кийин эң жок дегенде эле 3 жылдык бөлүп төлөө менен сатылган квартиралар да көбүнчөсү. Андай квартираны ала турган мүмкүнчүлүгү бар кишилер алды. Кимдер ошолор? Бир эмес, экини алды да. Ошо мүмкүнчүлүгү бар кишилер. Алар бизнесмендер көбүнчө, же бир чоңураак жерде иштеген кишилер, акчасы бар кишилер уже бир эмес, экиден квартираларды алды. Анан кийин бул жерде бир чоң слой калып калып атат. Ошо жөнөкөй адамдар калып калып атат да. Жөнөкөй дегенде кимдерди айтып атасыз? Айлык маянасы аз, акчасы аз кишилер калып калып атат да. Ошол экил кишилерге, мисалы, биздин компания кичине болсо дагы жардам болуп, 10 жылга бөлүп төлөө менен биздер ошондой условия түзүп берип атабыз. Бир гана мөөнөтүн узартуу, мөөнөтүн узартып берип атабыз да.